Бул долбоорду мен жазган жокмун. Мен болгону бир 2 гана сунуш киргиздим ушул жерге, ушул долбоорго. Бул долбоорду 2010-жылдан бери 90 алакеттен өткөрүп, шлифовать этип, баягы талкуулап, ушинтип келаткан долбоор болчу. Баягы курултайчылар чогулуп, жыл сайын эле чогулушчу эле го, негизи билесиздер, архивтерди көтөрсөңүздөр чыгат. Мунун башында Бекбосун Бөрүбашев, Кадыр Кошалиев, Азимбек Бекназаров, Баяз Турал баштаган жана андан башка бир 20дан ашык адам турат, авторлору. Жалгыз эле киши эмес. Булар бул жерде академиктер бар, доктор юридических науктар бар, кандидаттар бар арасында. Анан дагы андан башка уюмдар дагы бар. Бул бир. Экинчи, мен сунуш киргизген сунушум бир эле сунуш болду мына. Эки эле сунуш, кечиресиздер. Мына парламент, президент, өкмөт, курултай деп турат. Ушул 3 баштуу башкаруу бийлигин жок кылып туруп, өкмөттү да жок кылып, президенттикти эле бир эле башкаруу башчы болсун деп атабыз. Парламент калсын деп атабыз мына. Жаңы кирип аткан долбоордо. Бүгүн кандай? Бүгүн парламенттик башкаруу деп атабыз биз, Бүт утуп келген партиялар үчөө биригип алып туруп, мамлекетти 3кө бөлүп алып атат дагы. Бардык кызматтарга итибай чотубайын деле алып барып коюп атат. Мына азыр бүгүн ошо аксап турганыбыз ушундан болуп атат. Биз ушундай кылбай, мындан ары бир элдик конституция болсун, мамлекеттин элдин кызыкчылыгына иштесин деген конституцияны түзүп атабыз. 2010-жылы Текебаев жеке кызыкчылыгы үчүн жазып алган конституциянын кесепетинен бүгүн келип сазга баттык мына. Мен анын баарын толук айтып берем эмне үчүн. Менин сунушум мына өкмөттүн президент экөөнү бириктирип бир эле аппарат болсун деп атабыз. Анан курултай кирсин деп атабыз. Бүгүн эгерде мен ошондой ханский конституция менен жашай турган болсом, мына могу конституция, бүгүнкү конституция мына. Именно ушу ханский конституция ушул. Бүт бийлик президенттин колунда. Спикерди дагы, премьерди дагы президент коет. Утуп келген партиялар президенттин көзүн карап отурат. Ким спикер болот, ким премьер болот деп карап отурат. Анан президент айтып, баланчаны спикер кыл, түкүнчөнү премьерге көрсөткүлө, үчөөнү коалиция түзгүлө, тигил экөөнү оппозицияга таштагыла деген конституция мына могул 10 жылдан бери конституция. Мына көрдүңүздөрбү? Соттордун баарын президент шайлайт. Райондон, областтыкын, жогорку сотту, конституциялык палатаны бүт баары президент шайлайт бүгүн. Мына ушул конституция, эгерде мен жеке кызыкчылыгым көздөсөм, жок эле дегенде бир 3 жыл, 5 жыл ушуну менен башкарып отура бербейт белем. Мага жеке кызыкчылыктын кереги жок. Маган тез арада саясий реформаларды жасап, түзүп, анан бардык саясатты унутуп туруп, ак барактан экономика менен заниматься этип кетели деген ниет бар болчу. Ошолорго мен айтар элем, буну эч ким түртүп, зордоп, эртең бүрсүгүн эле кабыл ал деп аткан эч ким жок. Элдин талкуусуна койгула деп атабыз. Элден сунуш түшсө, алардын баарын кабыл алгыла, эгерде мамлекеттин элдин кызыкчылыгына каршы келбесе деп атабыз. Ошол эле Текебаев, Отунбаевлар көчөдө сайрабай ош жерге барып туруп сунушун бериш керек. Мына муну алып коелу, муну кошуп коелу элдерди. Аны эч ким эшке чыгарып коюп аткан жок. Мына Академия наукта бүгүн талкуу жүрүп атат. Ошол жерге барып, ошол жерге сунушун бериш керек. Сиз дагы берсеңиз болуп барат, барып туруп берсеңиз болот, сунуштарыңыздарды бергиле деп атабыз.